Саламатсыздарбы урматтуу ийгиликке талпынган замандаш. Сиздер менен кайрадан амандашып турганыма кубанычтамын. Бүгүн дагы ийгиликке жетелеген өзгөчө бир сабактын үстүндө кеп козгойбуз. Анда биздин каналдан алыстабай туруңуз. Адамдын дагы бир чабалдыгы, акыл эсинин терс ойлорго да ачыктыгы. Бул чыныгы талкалагыч, бирок көпчүлүк адамдар муну моюнга ала беришпейт. Моюнга алса дагы аны менен күрөшүүгө тоскоолдуктар тууралуу жүздөгөн себептерди ойлоп табышат. Жыйынтыгында ал көзөмөлдөөгө мүмкүн эмес деңгээлге жетип, мүнөзүнө кирип калат. Төмөнкү суроолор өзүн өзү тааныгысы келген адамдардын жардамында түзүлдү. Суроолорду да, жоопторду да үнүңүздү чыгарып окуңуз. Бул өзүңүздү жакшылап таанууга жардам берет. Алгач ойлонуңуз. Сиз ден соолугуңузга көп арызданасызбы? Эгер жообу ооба болсо, анда себеби эмне? Болбогон эле себептер менен сиз башкалардын катасын издейсизби? Сиз кимдир бирөө менен маектешүүдөн атайын качкан убактыңыз болду беле? Эмнеге? Тамак сиңбей калуудан көп жабыркайсызбы? Эмнеге? Сизге көбүнчө бул жашоо курулай, ал эми келечек үмүтсүз сезилеби? Сизге өз кесибиңиз жагабы? Эгер жакпаса эмнеге? Өзүңүздү көп аяйсызбы? Себеби сизден өтүп ийгиликке жетип жаткан жаныңыздагы адамдарга ич күйдүүлүк кыласызбы? Эмнеге көп көңүл бурасыз? Ийгилик тууралуу ойлоргобу же жеңилүү тууралуубу? Жаш курак жогорулашы тууралуу ой сизге ишеним береби же тескерисинче азайтабы? Өткөндөн сабак аласызбы? Жакындарыңыз же туугандарыңызга сизди кыжаалат кылганга уруксаат бересизби? Эгер ооба болсо, эмнеге? Сизде ушундай сезимдер болобу? Кээде булуттарды аралап учуп жүргөндөй, а кээде аргасыздыктын түбүнө түшүп калгандай. Ким сизге көп эргүү берет? Себеби сизге терс таасир берип аткан адамдардан өзүңүздү коргоо мүмкүнчүлүгү бар туруп, сиз аларга чыдамкайлык менен мамиле кыласызбы? Сиз сырткы келбетиңизге кош көңүлсүзбү? Себеби кандай учурларда? Сиз жумушта болуп жаткан тревоганы ишке алаксып, ага көңүл бурбай жана ачууланбай кое аласызбы? Сиз өзүңүздү башкаларга чечим кабыл алганга жол берген эрксиз адам катары элестейсизби? Ойлонбой койсо боло турган нерселерге деле кыжаалат боло берген учурларыңыз көп болобу? Эмнеге? Сиз ага чыдап жүрө бересиз. Сиз нервти эс алдыруу үчүн баңги затын, спирттик ичимдиктерди же тамеки колдоносузбу? Эгер колдонсоңуз эмнеге? Эмнеге анын ордуна эркиңизди колдонбойсуз? Кимдир бирөө сизге жасаганыңызды жактырбай асыла береби? Эгер жашооңузда андай адамдар бар болсо, себеби эмнеде? Сизде жашоого болгон негизги максатыңыз барбы? Ага жетүү үчүн кандай план иштеп чыктыңыз? Терс таасирлерден корголуу методуңуз барбы? Сиз өзүңүздүн аң сезимиңизди жакшы жумушка буруу үчүн такай, ойлонуп пландалган өзүнүздү көндүрүү менен алектенесизби? Сиз эмнени жогору баалайсыз? Материалдык байлыктыбы же ойлоруңузду көзөмөлдөөнүбү? Сизге таасир этүү оңойбу? Бүгүнкү күн сиздин акылыңызга, маанайыңызга же билимиңизге пайдасын тийгизе турган бир нерсе бердиби? Сизди бактысыз кылып жаткан абалды тик карап койгонго аракеттенесизби? Же жоопкерчиликтен качып, өзү чечилүүсүн күтөсүзбү? Өз кемчилик же катачылыгыңыздын сабак алуу үчүн аны иликтейсизби? Же аны иликтеп ойлонгуңуз келбейби? Өзүңүзгө чоң зыян алып келип жаткан чабал жактарыңызды санап бере аласызбы? Алардан кутулуу үчүн эмнелерди жасап жатасыз? Өз көйгөйлөрүңүзгө башкалар боору менен мамиле кылышын күтөсүзбү? Сиздин жашоо тажрыйбаңызда эмнеге көбүрөөк таасир берерин байкадыңыз? Өз катачылыктарыңыздан алгач сабакпы же башкалардан таасирби? Башкалардын пессимисттик таасирлеринен өзүңүздү коргой турган түшүнүккө келүүнү үйрөндүңүзбү? Сиздин кесибиңиз жан дүйнөңүздү ишеним, үмүт менен толтура алабы? Сиздин жан дүйнөңүз бардык коркунучтарга баш ийбеген эркин түшүнүктү жарата алган күчкө ээ деп ойлойсузбу? Сиздеги жагымсыздыктар менен сиздин чөйрөңүздөгү өзүңүз мамиле курган адамдардын кимдир бирөөсүн байланыштырасызбы? Сиз досум деп ойлоп жүргөн адамыңыз сизге терс таасир берип жүргөн эң биринчи душманыңыз болуп чыгышы мүмкүнбү? Сизге ким керек адам? Ал эми ким пайдасыз? Кандай критерийлер менен аныктайсыз? Күнүңүздүн канча бөлүгүн сиз жумушка, уйкуга, көңүл ачууга, эс алууга, пайдалуу нерселерди үйрөнүүгө, бекерчиликке арнайсыз? Досторуңуздун арасында ким сизде эргүү берет, аярлоого чакырып турат, үмүтсүздөндүрөт? Баарынан көп эмнеге кыжаалат болосуз? Эмне үчүн анын болуусуна чыдап келесиз?
Сизге кимдир бирөө акысыз кеңеш берип атканда, сиз эмне кыласыз? Ойлонбой анын кеңешин кабыл аласызбы же ойлонуп иликтеп көрөсүзбү? Баштаган ишиңизди дайыма аягына чыгарасызбы? Башка адамдардын байлыгы, титулу, даражасы сизге күчтүү таасир береби? Элдин пикири сиз үчүн маанилүүбү? Башкалардын коомдук же финансылык абалына карап мамиле кыласызбы? Кайсы адамды кумир тутуп баалайсыз? Жаккан сапаттары кайсылар? Мына урматтуу замандаш, бул суроолорду жогоруда угуп чыгып, жооп берүүгө убакыт ажыратыңыз. Же болбосо ар бир суроого токтотуп туруп, анан жооп бериңиз. Бул үчүн жок дегенде бир күн кетүүсү зарыл, бирок сиз туура жоопту бериңиз. Эгер сиз бардык суроолорго чын жооп берген болсоңуз, анда өзүңүз тууралуу көп маалыматка ээ болосуз. Бул суроолорду өтө көңүл коюу менен кайрадан угуп чыгыңыз. Бир канча ай аралыгында суроолорду жумасына бир иреттен окуп туруңуз. Ошондо өзүңүздүн берген чынчыл жоопторуңуздун негизинде өзүңүз тууралуу сизге абдан керек болгон маанилүү маалыматтарды билип алгандыгыңызга таң каласыз. Эгер айрым суроолорго жооп берүүдөн тактыкты сактаганыңызга ишенбей турсаңыз, анда өзүңүздү мыкты билген адамдан сураныңыз. Башкысы, ал сизге кошомат кылбаган адам болуусу зарыл. Анан өзүңүзгө алардын көзү менен карап көрүңүз. Ишенип кое бериңиз, менин замандашым. Бул сиз үчүн эң сонун тажрыйба болот. Анда сынап көрүңүз. Ийгилик сиз менен болсун. Эгерде бул макала сизге жаккан болсо, анда макаланын түбүнө өз ой пикириңизди калтырып, мүмкүн болсо досторуңуз менен бөлүшүп, аларга дагы ийгиликке жетүүсү үчүн кандайдыр бир дем күч берүүсүнө шарт түзүңүз. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.